болуп. Бактылуу. Эки дүйнө бактылуу эле. Эки дүйнө бактылуу. Жакшы көрбөйсүңбү? Эки дүйнө бактылуу кемир. Калгандарыны көз чогулду дес. Мынакей келиңер жакшы. Экөө бактылуу болуп сиздерге чай берип, экөө бактылуу бири-бирин урматтап сыйласа, анын артыгы эме болобу? Анан эме деп коет. Үйдүн ээси Амир деп коет. Амирди сыйлаган аял эмне бейиштик болот. Сол кабыргадан эмне жараткан? Аял кишини жараткан. Жана кабырганы менен кеңештеп коет. Ошондуктан кабырганы эле бүтүн болдуңуздар. Кабырга кандай болот? Кабырга ийгилүү болот дейт. Кабырга түзөйүн десең дейт. Кабырга эметип калат дейт. Алла разы болсун. Адам аял жакшы, эр жакшы, баадыр жакшы, хан жакшы дейт. Анан аялды мыкты кыла турган, чын кызды да мындан ары мыкты кыла турган ким? Ошол Гүлзиме. Мыкты кылып, мындан ары алып, көйнө эме кылып, чакасын агартып, Кудай Алла таалам ошол жакшы бүлөдөн алдыңыздар. Рахмат. Адамдын сөзүнөн жүрөктү мындай көздөн жаш келтирип турган сөз айткан жөн эмес, Кулдуу адам ошондой сөздү жеткирет. Кулдуу адам анан көздөн жаш эме чыгуу дагы жүрөктүн тазалыгы. Мисалы намаз окуганда да жүрөк таза жүрөктөн мындай жаш чыгат да. Ошондуктан ошо балаңызга ыймандуулук көрүнүп турат. Ушул балдарыңыздардын уулуңуз эле жана кыздуу болдуңуз, келиндүү болуп атасыздар. Кудаңыздар кут болсун.